Мамлекеттик тил сабагы 1-класс мугалим Кайыпова Кенже Жумакматовна. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабактын темасы китеп эмнеге үйрөтөт. Сабактын максаты Абышка менен кемпирдин көмөчү тууралуу жомок жөнүндө кеңири маалымат алат. Туура, так окууга үйрөнөт. Жомок аркылуу аң сезими өсөт, тарбияланат. Китеп эмнеге үйрөтөт? Китеп окуганга, билимге, билгичтикке үйрөтөт. Келгиле анда балдар, кызыктуу жомок окуйлу. Абышка кемпирдин көмөчү. Илгери Абышка кемпир болуптур. Бир күнү алар көмөч жасашат. Көмөч тоголонуп качып кетет. Алдынан аюу чыгат. Көмөч, мен сени жейм. Жок, мага жете албайсың. Алдынан түлкү чыгат. Көмөч, мен Абышка кемпирден качып кеттим. Аюу менен карышкырдан да качып кеттим. Сенден да качып кетем. Түлкү, менин кулагым укпайт. Жакын келчи. Дагы жакында. Тумшугума отурчу. Ап этип түлкү жеп коет. Балдар, жомок силерге жактыбы? Көмөч туура иш кылды деп ойлойсуңарбы? Силер жомоктун кандай бүтүшүн каалайт элеңер? Балдар, кыргыз тили китебиңердин 60-бетти ачабыз. Экинчи көнүгүүнү карайбыз. Сөздөрдү коюп толуктайбыз. Илгери Абышка кемпир болуптур. Алар көмөч жасашат. Көмөч качып кетет. Көмөчтүн алдынан түлкү чыгат. Түлкү көмөчтү жеп койду. Эми балдар, иш дептериңердин 36-бетин ачасыңар. Номер 2 көнүгүүнү карайбыз. Сүрөттүн ордуна сөздөрдү жазабыз. Китепканада кызыктуу китептер көп. Биз китептерди таза сактайбыз деп сулуу, таза жазабыз балдар. Бул үйгө тапшырма. Саламатта калгыла балдар.